1206 жылы Чыңгызхан жана Чыңгызхан деген Темүчүн Чыңгызхан деген титулду алып атат. Ошондон кийин бир канча жылдан кийин кыргыздарды каратып атат да баласы. Бир 10 жылдардан кийинби, 1210 жылдардан кийинби? Жок, ошол 6-жылдан баштаганда эне ошондон кийин 7-жылдан баштап тегерегинде көчмөнелерди баштай баштаган 7-8 жылдардан баштап ошо биздики чабышпай эле багынып берген. Эми ошол кыргыздарды жазып атат алар монголдор. Кыргыздар эки аймакта жашайт. Бирөө Кем-Гümüş, экинчи Кыргыз областы. Экөө бири-бирине жанаша дейт. Эки аймактын ортосун танып алат болсо деп турат. Анан ошол алардын бирдиктүү каганы жок дейт. Алардын иналдары башкарат дейт. Анан ошонун ичинен жүрчү барганда кыргыздардын ошол маалдагы 3 иналы бар дейт. Инал деген бий деген сыяктуу. Жок, инал эми бийден жогорураак болсо керек. Эми ошол маалда кыргыздар түшүндө бир аймактын башка чоң бийлерди айтат. Ошо 3 иналды айтып, алар минус Набакандан эмес, ошол батыш Монголиядан болгондугу жөнүндө мындай айрым бир кыйыр маалыматтар бар да. Ошолордун бири ырыс инал деп жазылат. Анан Чыңгызхандын барган элчилердин аттары да бар, кыргыздардын иналдарынын аттары да бар. Акыры кыргыздар эч кандай токой элдер менен биригип, мындай каршылык көрсөтпөстөн Чыңгызханга баш ийип берүүгө макул болуп, анан көптөгөн тартуу берип, ошолордун ичинен эң жакшысы тумшу кыпкызыл болгон өзү ак шумкар тартуулаш дейт кыргыздар. Ошентип кыргыздар жучуга өз ыктыяры менен баш ийип кетип атат. Эми канча жыл ошолордун баягы кылычын чапты. Анан ал Чыңгызхан баш ийген элдерди баш ийип эле башынан сылап койгон эмес. Баш ийген элдин баарынан аскер алган. Аскер алганда ал мындай ассандаган эмес. Ошо элдин санына карата мисалы ойроттордон 4 түмөн ойрот дейт. 4 түмөнүн 40 миң аскер. 40 миң эркекти үйлөсү менен алып кетет. Ал малдан эркек кеткенде үйлөсү кошо кеткенде көчүп алып. Ошо сыяктуу элдердин баарынан алган, анан өзүнө каршылык көрсөткөн элдерди кырган мына наймандар, керейиттер, меркиттер сыяктуу чоң элдердин баарын кырып талкалап, алардын аскер алганын алып болбосо өзүлөрүн билдирип чачат. Ал эми жана кыргыздар, ойроттор сыяктуу элдер болсо алар баш ийип берген менен алар да аскер беришти. Ошентип Чыңгызхандын курамына кирүү менен кошо элдин саны кескин азайды. Эл бүлүндү. Турган иштеби? Бирөөнүн өзүнүн аскерин артына коюп, тиги кыргыздарды же башкаларды алдыга коюп деген кеп барбы? Ким ал кандай койду аны биз билбейбиз, бирок баары бир кандай болгондо дагы ошол эл сан жагынан бүлүндү. Кескин азайды. Ал алыска согушка кеткен бар кайтып келбейт, өлөт, калат ошол жакта. Жок болот, кескин адамдардын саны кескин азайды да. Ошол себептен жанагы кыргыздар сыяктуу элдер көбү өзүн өзү коргой алып, көчмөндөрдүн биринчи чабасы малы болсо, экинчи чабасы согуш болгондор. Согушчан болгондор. Ал ошо согушта мисалы малы өлүп кырылып калса, алсыз элди барып чабып алып, олжолоп кете беришкен да. Ошо өзүн коргой албай калгандар анан чоңураак элдин арасына келип кошула баштаган. Ошо кыргыздын арасына сан жагынан кескин асырган элдер келип кошула баштаган. Ошол өзүнүн аты менен эле. Азыркы биздин ичкилик ураларында турбайбы? Найман, Кыпчак, Тиги, Каңды деп дөөлөстү. Ушунун баары тең ошол чоң кыргыздардай эле болгон. Ал эми кыргыздар болсо ал маалда көчмөн элдердин ичинде сан жагынан ири болгондон көбүрөөк болуп ошо кыргыздардын айланасына ири болот дегилер. Чыңгызхандан талкаланып анан каткан калгандары келип тигиндей мындай майда чидилер. Ошентип анан кыргыздардын курамына жаңы элдер кошулуп атат. Көбүнчө бул биздин азыркы ичкилик ураларда. Алар өздөрүнүн мурун каты менен келип атат. Кыргыз менен тең жашап жүргөн аттар менен келип атат. Кыргыз менен согушкан наймандар, найман деген ат менен кыргыз нур. Найманды бир бөлүгү казакка, өзбекке, Азербайжанга, татар башкага чейин кирип кетип атат. Бир бөлүктөрү кыргызга кирип атат. Мына ушул сыяктуу процесс болду да. Ушундай эл чачырады, талкаланды, элдер аралашты, журулушту. Анан кыргыздар ошондой Чыңгызханга кызмат кылып атканда бул менен бүткөн эмес. Чыңгызхан адегенде Кытайды чаап, Таңмытты чаап, андан кийин батыштагы элдерге Кара Кытай деп, бул жердеги Сирия, Батыш Кара Кытайлар деп Карахандар мамлекетине косулуп, андан ары Хорезмге косулуп аткан маалда аскер алыш үчүн ушу кыргыздар ошон майда көчмөн элдерден дагы аскер жинай баштаган кошумча. Ошондо кыргыздардын кошунасы Тумат. Монголдор Тумат дейт, кыргыздар Тума дейт. Ушу Тума элдерден, Тума элинен аскер алгандалар аскер бербейбиз деп
Чыңгызханга каршы көтөрүшкө чыгышат. Анан Чыңгызхан ошо Тумалага жакын турган кыргыздардан аскер алып барып, Тумалардын көтөрүшүн баскыла деп буйрук бергенде кыргыздар эмнеге биз тууган элдерибизге каршы чыгабыз деп кыргыздар да көтөрүшкө чыккан. Тумалга кошулуп. Тумага каршы барбайсыздар. Ошондо бул жерде 1219-жылы чоң көтөрүш болуп, ошол көтөрүштүн башында кыргыздардын жетекчиси Кулун деген киши турган деген маалымат бар. Ал жердеги Чыңгызхандын айрым аскердик бөлүктөрүн талкалай бергенде Чыңгызхан атайын аскер башларын жиберип, анын артынан өзүнүн уулу Жучуну экинчи жолу жиберген. Жучу ушу күзгө жууп барган экен. Дегенде кыргыздар Жучуну чоң аскер болгондо алардан качып түндүктү көчкөндө ошол маалда дарыядагы суулар муз болуп калып, Жучу муздан өтүп барып 8 мурен дейт, 8 өрөн деген мурен деген моңголча суу, 8тен түркчө 8 дейт. 8 муренге чейин кирип барып, кыргыздарды негизги күчтөрүн талкалап, жоошутуп баш ийдирип, андан ары тумактарды талкалап көтөрүштү басты деген маалымат бар да. Башкача айтканда кыргыздар бүт эле аскер берип бүгүнкү учурашпастан көтөрүлүшкө чыккандыгы үчүн дагы 19-жылы 19-жылда кыргыздар анда да кыйраган. Мына ошондой Чыңгызхандын оор соккуларынан кийин эл мурун чоң Борбор-Азияда белгилүү болгон, сан жагынан көп болгон эл саны кескин азай баштаган. Кызыгы, ошол Чыңгызхан өлгөндөн кийин анын мураскерлерди башкарып аткан маалда Хубилай Кытайдын борбору Пекинде өзүнүн император жарыялаганда, анын бир тууганы Арыкбука Монголияда өзүн улуу каганмын деп экөөнүн ортосунда согуш баштаган. Ошондо Арыкбука жөнүндө маалыматтарды карасаңыз, Арыкбука жайында Алтайга чыгат дейт. Алтай бул Монгол Алтай да, жана Ыртыштын башы. Акышында текес менен кыргызга кыштайт дейт. Экөөнүн ортосу, жайлоо менен кыштоосунун ортосу 3 күндүк жол дейт. Башкача айтканда Алтайдын жайлоосунан түндүктү эстегесеңиз Кыргыз деген аймак бар. Жана Кыргыз көлүнүн түндүк батыш тарабында. Анан Теке деген да жер бар. Бүгүн да турат ошол жер. Ошол жер. Анан ошол Арыкбуканын аскерлеринин курамында кыргыздар болгондугу да жөнүндө айтылат. Эми ушул монголдор талап чаап кыйратып отуруп, кыргыздардын саны кескин азайган. Мисалы үчүн кыргыздардын саны монголдордун басып алуусуна чейинки тарыхый китептерде болжол түрдө мындай деп айтылат: кыргыздар 80 000 аскер койгон дейт. Чыңгызханга. Чыңгызханга чейинки тарыхтарда. Муну 80 000 аскер болсо, аялы 3 баласы менен бир үйдө 5 кишиден десеңиз 80 000 400 000 адам бери болгондо 1,5 миллион адам болот ба. Ал эми Чыңгызхандын балдарынын мезгилинде жанагы Арыкбука Хубилай чабуулуштарынан кийинки тарыхта кыргыздардын саны 9 000 түтүндейт. 9 000 үй боз үйдө 5 киши болсо, кайрада 40-45-50 000 келип болуп. Карап көрүңүз, ушу 1,5 миллион 50 000ге чейин талкаланган. Ошондой азайган. Кыргыздар кыйрап чыгат. Бул жөнүндө ошол 17-жылындагы тарыхты өзүнө чейин жазмалар мыкты билген Хибанын ханы Абылгазы Бахадыр хандын айганына сон жазган. Ал мынтип жазат: кыргыздар жөнүндө жазганда кыргыздар ушул илгерки Оғыз урларынын, эски түрк урларынын бири деп жазып келип, азыр кыргыздарды монголдор аябаганда оттоо суудан өткөрүп кырышты. Кыргыздардын жеринде кыргыздар аябай аз калды. Ошо кыргыздын жерине ар түрдүү кырылган, чабылган элдер чогулгашып, биз өзүбүз кыргызбыз деп айтып турушат бүгүнкү күндө. Бирок алар өздөрүнүн кайсы эл экенин эң сонун билишет, өздөрүнүн аттары менен жүрүшөт деп Абылгазы жазганы бар да. Ушундан биз билебиз, Чыңгызхандын заманынан кийин кыргыздардын саны кыскарып аягандай. Анан башка элдер менен, ошону талкаланган элдер менен алышып, анан азыркы кыргыздардын курамы калыптанган. Бул демек Чыңгызхандан кийин 10% эле калыптыр мындай алар. Ошондой. Эгерде биз мына 1,5 миллион 500 000 киши десек, анан 50 000 киши болот ба? Ошондо канча болот? Ошондой эсептеп алсаңыз да болот. Кыргыздардан талкаланганда ошондой. Мына ушундай окуялар болгондуктан ошо жанагы ошол эми такыр тукум курут болуп калбай эле деп анан качып атышат да булар. Эми жанагы биз айтып атпайбызбы? Санжырада ушундай айтылат го, тиги Чыңгызхан өлгөндөн кийинби, өлгөнгө чейинби? Качканы кайсыга? Эми кептин баары ошол жерде болот да. Чыңгызхандын монголдор келип атканда кыргыздардын жашап турган жери бул Батыш Монголия болот.
Алтай тоолору батыш монгол болуп атат. Анан кыргыздарга чейинки андан ары түндүгүрөөк жакта ойроттор турат. Ойроттордун түндүгүндө азыркы Хакасияга жакын жерде кайра кыргыздардын эмисе кыргыздар бар. Бир аз берип. Ойроттор эки кыргыздын ортосунда турат да. Эми жанагы китептердеги маалыматтарды орто кылымдарда билимдүү адамдар алганда ошол боюнча кыргыздар Чыңгыз ханга барган маалда Ырыс Тархан деген оригинал болгон, анан ушунун Долонбий качып келди деген бул китептен алынган уламыш. Китептин базасы. Чынчында Чыңгыз хандын маалында кыргыздар бияка качып келген эмес. Ошол жерде калып, мына 13-кылым аягында дагы ошол жерде кыргыздар эскелип, мен айтып коеюн, 9000 бүтүн кыргыз бар деп эсептелет да. Булар монголдордун бийлик кылып, монголдордун такталашкандардын арасында бирде Арыктыкка тарабында болсо, экинчисинде Хайдут тарабында жүрөт. Жолсо Хубилайга каршы согушкандар жөнүндө кыргыздар бар да маалыматтар. Кыргыздар ошол жерде турда, кийин акырындык менен монголдордун бийлиги алышканда ал жерде ойроттор менен кыргыздар биригип, анан экөө ойрот биримдигин түзүп, калкан монголдордун, Чыңгыз хандын монголдорун талкалашкан. Ошол талкаланган 14-кылымда айтабыз. 14-кылым ортосунда кыргыздардын менен ойроттордун биримдиги түзүлүп, анан тиги Кытайдан жана монголдордун Ян династиясы деп коет да, баягы Хубилайдын тукумдарынын эң акыркысы Үңкө Темирди Куулгенди император. Ал Монголияга келип, монголдорду бириктирип, кайрадан баягы өзүнүн бийлигин орнотон деп ошол жерде көчмөн элдерге ар кандай бийлик жүргүзө баштаганда, анын бийлигин тааныбай ойроттор менен кыргыздар жанагы Үгөчү Кашка деген кыргыз ошол башында туруп, анан ойрот биримдигин түзөт да. Ойрот биримдигин түзгөн саясий топтун башында кыргыздар турган. Ойроттордун да. Неге ойрот биримдиги болуп калды? Алар сан жагынан болуп келет. Сан жагынан ойроттор алдыган Ошон аталыш. Кыргыздар ойроттон алдыган чакы болот. Эми бирок ойроттор жалпы ойрот болуп калды. Анан бирок Кытайлардын тарафында ошо ойрот биримдигинде кыргыздар бийликте турганда кыргыздарды дадан деп чечишет. Дадан дадар да. Орусча татар деп атпайбы? Татар деген сөз түрк деген сөз. Түрк тілді болса кыргыз тілдүнүн. Кыргыздар өздөрүн татар деп эстейт. Татар деп. Ал эми кийин ойроттор бийликте алганда, ойроттун өкүлдөрү алганда, алар өзлөрүн вала дешет. Вала деген кытайлар ойроттор дешет. Калмактардын тилинде вала деп. Ошол маалда кыргыздар менен ойроттор эки башка эл экен, эки башка тилде сүйлөгөн өздөрү моюндап жазган каттарында көрсөтөт. Мына ушул ойрот биримдиги акыры 14-кылым аягында талкаланды. Монголдорду жеңип талкалаганына карабастан алар ойроттор менен кыргыздардын ортосунда бийлик талашы, саясий лидерлик талашынан жанагындай конфликт чыгып, акыры монголдор менен ойроттордун чечүүсү барышында кыргыздар ойроттордун аркасынан кол салып талкалашкан. Ошондон ойрот конфедерациясы талкаланып, ойроттор жеңилип, монголдор басып алганын бүт качкан, анчында кыргыздар да качкан Тянь-Шанга. Мына ошол ойроттордон ошо кыргыздар талкалап атат ортосунда. Кыргыздар талкалаганга шарт түзүп берген, талкалашына. Ойротторго каршы чыгышканда. Монголдор шарт түзүп берген. Монголдор жеңип кетип атат. Ошо монголдорго жеңилмек эмес, себеби мурун ойрот менен кыргыз биригип алып жеңип атканда, аягында кыргыздар ойротторго каршы чыгып деди. Ошентип ойрот конфедерациясы жеңилип атабы? Ошондон баштап ойроттор калмактар бишетин. Кыргыздарды кыргыздар бурут деп атап калган. Бурут деген сөз бул кыргыздын өзүнүн тили эмес. Бул манас эпосунда Сагынбай, Розбак сыяктуу манаслар калмактар кыргыз тил дегенде бурут деп тилдейт беле. Ошол бурут деген манас эпосунда гана бар. Ал эми бурут деген тарыхый булактарда ойрот Жуңгар хандыгына келген Кытай өкүлдөрү мындан кимдер бар дегенде алар кыргыздар бурут деп ошондон бурут деп жазылып калган. Бурут деп эч качан кыргыз өзүн айткан эмес. Бул калмак тилиндеги термин. Бурут деген сөз мына бүгүн калмак сөздүгүнөн да карап көрүңүз, монгол сөздүгүнөн да карап көрүңүз. Муну Совет маалында эле Асанбек Абдыкалыев агай эң жакшы жазган. Бул күнөөкөр дегенди билдирет. Виновник же болбосо далдан бир
чыккынчылык кылган адамга карата айтылган сөз да. Ошо бурут деп тилдеп айтылат. Ошо бурут деп тилдеп, анан калмактын тили менен айтылат. Балдарын ушинтип Азыр көпчүлүк адамдар ушу бурут деген кыргыз сөзүн атаган, анан кыргыздын ушунда бурут экен, анан бөлөк экен, анан муруту бар экен деген сыяктуу сөздөрдү туура эмес. Бул туура эмес. Бул бурут деген сөз калмактын кыргыздардын тилдеген сөзү. Себебинде Ойрат конфедерациясын талкалаганга шарт түзгөн кыргыздар калмактарга каршы согушту. Ошондон улам Ойрат биримдиги жок болду дагы. 14-жыл болсо демек бул Алтын Ордого чейин, Жок, Алтын Ордодон кийин да. Алтын Ордонун батыйчысы атпайбы. А бул 14-жылдын аягында талкаланып турган ошондо калмактын халка монголдордон качкан ойраттар 5 тарапка качты дейт. Ыртыш боюнага, батышка качты дейт, Турфанга качты дейт, Чыгыш Тяньшанга качты дейт, Тибетке Лопнорго качты дейт. А кыргыздар болсо Чыгыш Тяньшанга кеткен. Ошентип 14-жылдын аягында 15-жылдын башында кыргыздар Алтай боюнан, Ыртыш боюнан, Батыш Монголиядан Тяньшанга көчүп атабыз. Кыргыздардын жер которушу ошо ойроттордун кысымы менен анан кеткенбиз. Демек, мындай түшүнүктүү ушундай тактап сурайын да. Биз эми баягы көбүнчө кээ бир тарыхчылардын көбүнчө Озеки санжыра боюнча Чыңгыз хандын убагында эле кырылып калбайлы деп, тетиги 12-13-жылында эле көчүп келген деп түз эле айтып атышпайбы? Бул туура эмес. Туура эмес. Чыңгыз хан өлгөндөн кийин 2 кылымдан кийин анан келип атат да 14-жылында. Ошондой айтсак туура болот. 14-жылдын аягында 15-жылда келип атат. Ошондон бери тияктабыз. Анан да бир маселе. Биз Орто Азия элдери азыр сөз кылсак эле кыргыздар ой Енисей боюнан келген, тиги Сибирден келген дей берет дагы. Жергиликтүү катары казак, өзбек жана башкалар жергиликтүү болуп калат да. Чын-чынына келгенде кыргыздар бул жер Орто Азияда азыркы элдерден казак, өзбектерден алдаганча мурун келген. Бул биздин мекенибизге себеби дегенде 15-жылдын башында ушул жерде 15-жыл биринчи жарымда ушул жерден кездешип атат. 15-жылдын аягында 16-жылдын башында ушу Моголстан мамлекетинде чыккан Мухаммед Хайдар деген чоң билимдүү китеп жазган, тарих жазган. Ушул тарих арасында моголдорду жазып келип, кыргыздарды моголстандык жергиликтүү эл деп эле жазат. Болгондо Моголстандын Токойлуу арстандар, Токой тетиги Иленин чыгышында Жылдыз, Чоң Жылдыз, Кичи Жылдыз, Кундуз деген аймактар жашаган Токойлуу жерлер. Ошо Токойлуу жерлеринде деп жазып атат. Ал эми казактарда болсо Жаныбек менен Гирейден качып келгени бул Абылхайыр хан бийликке келгенде Абылхайырдан качкан Жаныбек менен Гирей өз нурлары менен качып келип Моголстанга келип 15-жылдын экинчи жарымында моголдордон жер сурап Козу башыныкка келип туруп калды дейт. Кийин Балкашка чейинки көчүп келген нурларга аралашпалар казак деп аталып кетти. Казактардын саны кескин көбөйдү деп маалымат берет агыш. Башкача кыргыздарды бул жерди жергиликтүүсү казактарды келгин дейт. Эдил менен Жайыктан келди дейт. Волга менен Уралдан келди дейт. Казактардын Жаныбек Гирейдин келген маалда кыргыздар бул жерде жергиликтүү болгон. Ал эми өзбектер болсо казактар келгенден кийин Абылхайыр өлгөндөн кийин анын балдары такталашып, анын небереси Мухаммед Шейбани тактыга отуруп салбай алгандан ала келип туруп Навернахр деп коет. Ому дарыясы менен Сыр дарыянын ортосундагы Тимурдун, Аксак Темирдин балдарынын ээликтерине кошулган. Бул жерди келип басып алып, бул болсо 16-жылы. 16-жылында кыргыздар ушул Шейбанилерге каршы согушуп атат. Башкача айтканда өзбек, казактардан мурда эле кыргыздар бул жерде турган местный жергиликтүүбүз. Муну биз көпчүлүк ушуну эли эске албайт дагы. Ал эмес кээде өткөндө талаш болуп калды. Тажиктер дагы биз байыртан ушул жерде жашайбыз дегендей бир сөздөрдү айтып, бул тажиктер терс элдери, фарсы, Иран тилинде сүйлөгөндөр. Булар негизинен чыгыш фарсы эмес, батыш фарс тилинде сүйлөшөт. Булардын алгачкы мекени тетиги Ирак, Сирия тарап болгон. Арабтар мусулмандаштыргандан кийин мусулман болгон фарсларды араб халифаты түшкөндө аскерге тарап келген. А бул жерде жашаган жергиликтүү фарслар чыгыш фарс тилинде сүйлөгөндөр. Алардын көбү түрк элдерине кошулуп кетти. Бүт мисалы ушу Караханлардын курамына азыркы өзбектердин тили фарсы көп кабыл алган. Түркмендер ушулардын курамына айылып кетти. Жанагы эски байыркы замандагы Бактерия, Согдиан деген мамлекетте жашаган элдердин баары чыгыш фарсы болчу. Булардан эл калбай калды. Алар батыш фарс тилдеги адамдар түшүнчү эмес. Мына алардын эң калдыктары катары Памирлик деген элдер бар, кыргыздар калча дейт. Алар фарс тилинде болгон менен
Ирандын, Афгандын же Оğuz Тажиктин тилин түшүнбөйт. Мына ошол элдер болгон. Алар бүгүн жок калып сиңип кеткен. Ушундай маселелерде биз мындай эл билиш керек да. Болбосо бир бетке эле ушу кыргыздар эле көчүп келип калган элдер бар эле ушул жерде байыртан бери жашап турган деген айып түшүнүп болбош керек. Сиздер Монголияга барганда мына 5-6 күн жүрдүңүздөр да, анан ошол мындай өз ара сүйлөшкөндө дагы монгол тарыхчылары кыргыздарга, сиздерге кандай мындай кызыктуу маалыматтарды айтты, мындай кыргыздарга тиешелүү ошондойлор болдубу? Бул жерде Буга чейин белгисиз болгон. Жок, бул жерде эң чоң нерсе маалыматтар, баарыбызга эле белгилүү маалыматтар, белгисиз деле эмес. Алар да өздөрүнүн бир божомолдорунун жакшы эмелерин, идеяларын баягы айтышты, бирок эң негизги байкаганым монголдор кыргыздардын тарыхына көп эме кылышпайт экен. Кыргыздардын монголдун тарыхына кошулуп сүйлөт экен. Жанагы ойлоп биринде кыргыздарда булар кыргыз эмес, монголдор дейт деп жазып алыштыр. Бүгө чыгышканы монгол ханы деп жазып музейине коюп койгон. Аны эмес, жанагы Чыңгыз хандын музейи 9 кабаттан турган чоң имарат экен. 9 жо ал эстелик. А бул шаардын так ортосунда 9 кабат чоң музей экен. Ошол байыркы мезгилден баштап азыркы мезгилге чейинки Монголиянын тарыхы катталган экен. Байыркы мезгилден баштап. Ар бир кабатында өзүнүн мезгилге жараша. Ошол Чыңгыз хан басып алган улуттар, мамлекеттер жөнүндө маалыматтар бар да. Эми жалпы маалымат келет да. Анан ошондо келатканда алар хундарды монгол деп эсептешет экен. Хундар эми бул эгертенне талаш болуп жаткан. Андан кийин баягы түрк кагандарын айтып келип, анан уйгур кагандарын айтып келип, 840-жылы уйгур каганды кулат деп кыргыз кагандын жазбай кетиптир. Эми ошолорду тактап мындай оңдоп түстөп болгонго мындай сүйлөшүү болдубу? Геп толуктап деген. Алар ушу кыргыздын тарыхын өзлөрүнө сиңиргиси келип атат да. Жок, эми азыр анан эми аны биз алар менен сүйлөшүп изилдөө жүргүзсөк болот, бирок биз аларды мындай түздөй албайбыз. Сунуш бердиңиз. Жок, сунушту кабыл биз илимий тартыш болду жерде. Кеп ал сунушта эмес, кеп кыргыз окумуштуулары, тарыхчылары дүйнөлүк окумуштуулар, илимпоздор кабыл алып турган китептер жазыш керек. Монголдордун жанагы кыргыздарды монгол деп аткан туура эмес экенин далилдеп бериш керек. Бул ал жалгыз монголго сунуш эмес, а дүйнөлүк илимге көрсөтүш керек. Биздин негизги максат азыр ушул буга чейин чыккан булактар бар да. Булактар бар. Эми ошондо булактардын жетишсиздигине болуп атат да. Эгер булактын баары жетиштүү болуп жайнабаса эч кандай талаш болбойт да. Кептин баары кыргыздар көчмөн эл болгондуктан ошол маалыматтар үстүрттөн майда болуп, ар бир эл меники деп талашкандыгынан болуп атат да. А бирок эгерде булакты терең изилдеп келсек, кыргыздарга тиешелүү экендигин далилдей турган нерселер көп. Эми бул жерде эмнеге мына түрк кагандыгы жөнүндө көп изилдөөлөр болду. Муну деген Үчүрүндөн баштап Таскин күйнөгө чейин бардыгы жазышты. Андан кийин уйгур каганатын Малявкин деген Кытай тилин билген окумушту Совет маалында өзүнчө бир чоң монографиялык изилдөө жүргүзгөн. Ошол изилдөө келгенде кыргыз каганатын келгенде токтоп калган. Себебинде ошол мезгилде чоң адис Кытай булагын окуган адам болгон эмес да. Ошол сыяктуу бизге азыр Кытай булагын таза окуган тарых тилчи эмес, тарыхчы, синолог керек да. Ошонун базасында туруп анан кыргыз каганатын булак боюнча ордуна калыбына келтириш керек да кыргыз каганатын. Ошондон эми кыргыз каганаты жөнүндө жазылган, албетте Бартоль жазган, жана алардын баары ошо Кытай булактын котормолору менен пайдаланат да. Котормонун өзүн алып туруп жаза турган ушундай чоң изилдөө. Биринчи талап болот. Сиз айткандай экен да. Жетиштүү маалымат булактарын таратыш керек. Таратыш керек. Ошол таратып анан биз кыргыздар жөнүнө отура бербей, сунуш кылып эле сен мынтип жаз, сен биздин сунушту эч ким кабыл албайт да. Ар ким өзүн мактап далилдегиси келет да. Сунуш эмес, биз иштешибиз керек. Анан бизге эң башкысы кадр керек. Азыр деген илимден баары качып калышты, жанагындай жомок өтүп алышты. Илим изилдөө деген түшүнбөй эле Facebook менен тарых жазып койгондо толтура болуп кетти. Бирөө жазып айтып койсун ушул тарых экен деп жарыялап, анан элдин башына айландырган аябай көп болуп кетти. Анан илимге кадр алайын десе, бул илим жаатында айлык маян аз болгондуктан жаштар мүнөзүн бага албай тургандыктан келе албай атат. Бизге кадр даярдаш керек. Ошо кадр маселеси бизде бар да.
азыр Кытай тилин сүйлөгөн көп эле адамдар бар, жаштар бар, бирок ошолорду тарых билимин берип туруп анан мурун жарыкка чыккан эле Кытай булактарын менен иштетип, изилдөөнү жүргүзсөк болот. Андан сырткары эми мамлекеттик колдоо дагы керек да, чоңураак колдоо. Мамлекеттик колдоо керек. Анан эми аны эле карап отурбай, биз өзүбүз дагы жердеги кызматкерлерди алабыз, иш алып барып атабыз. Кудай буйрса бир акырындык менен эл билимдүү болуп анан эми баягы ыйык орустар айткандай ыйык жер бош болбойт дегендей, илим кантип бошолмок эле. Бир кызыккан адамдар келип, анын ордуна коюлат деп ишенем. Себеби дегенде бул убактылуу эле көрүнүш. Бирөө жалган айтып, бул менин тарыхым же бул мындай деп айткан менен ал жалганчылык түбөлүк боло албайт. Ал сөзсүз аны билген адамдар оңдоп коюшат. Ошондон биздин тарыхка дагы ушул тереңирээк изилдөө керек. Муну өткөчү ушу монголдор менен барып байланышканда алар дагы аябай азыр биздики дегендей. Чыңгыз хан бүт дүйнөнү басып алган, биз эң эле биз дегендей кылып, сиз кандай пикирде экенин эгер барбасак билбейт элек да. Эми бул жалпы азыркы маселеге жалпы тенденция деп айтсак болот. Бирок ошон ичинде конкреттүү түрдө монголдордун окумуштарынын көпчүлүктөрү жана орто кылымдарда Кыргызстандын айрым тараптарын монголдун тарыхы деп жазып алып өздөрүнүн киргизип атканын байкадык. Бизде өзгөчө казактардан анан кыргыздар дагы бир айрым бир чакан топ дейт, айрым бир кишилерде бир оору бар да, аябай улутка дүйнөсүнө сиңиргиси келген. Чыңгыз хан кыргыз болгон депчи. Ушул нерсе аларга жетпептирби? Сөз болгон жокпу? Ал жеткен алар билет, алар бирок эми чын айтканда алар буга аябандай эле мындай мамиле кылат экен, күлкүлүү нерсе катары эле карайт экен. Монголиянын өсүм негизи Монголиянын тарыхын Чыңгыз хан басып кетти. Чыңгыз хан культ болуп калды. Ушу Чыңгыз хан калар аябаганда бир сыйнат экен. Ушундай баардык тарыхынын баарын карасаң эле Чыңгыз хандан башталат экен да. Анан эми ошону чолук ишенип аткан Чыңгыз хан деп аткан элди барып теге сен Чыңгыз хан сеники эмес меники деп айтышын өзү аларга күлкүлүү эле көрүнөт экен. Эми андай тенденциялар бар, биздин керек болсо бизде ошол жетет айтылды, сөздөр болду. Чыңгыз хандан башка мисалы башка улуттар жана кошулуп өз эрки менен кошулуп атпайбы? Кыргыз сыяктуу башкалар. Ошолордун мындай кыйын чыкма баатырлары, тигулары боюнча мындай айтылганбы? Мисалы кыргыз өзүбүздү алсак, монголдордун тарыхында. Согуштарда башка бар, алар мисалы негизинен Чыңгыз хандын жана урпактарынын хандары болгондо ошолор жөнүндө жазгандар бар экен. Ошо Чыңгыз хандын кол астына кошулуп калган элдердин тарыхын кошо жазган, алардан чыккан инсандар жазган, аларга каршы күрөшкөндөр жазган. Андай маалыматтар бар. Өзгөлө. Биз Коңурат кыргыздын байыркы уруусу ошо Чыңгыз хан энеси Коңурат болгон деп көп айтып, көп жазып жүрүшөт да. Ошо боюнча бир жакшы түшүнүк берип коңузчу. Эми Коңурат деген, мисалы бизде Катаган деген урууну десе, бул Катаган кыргыздын байыркы уруу да эмне деп атасыздар, Манасты айтып атпайбы деп эле байкыроо көп чыгышат да. Бирок тарыхый чындык булар түгү мына баарын Катаган, Коңурат да булар жанагы Чыңгыз хандын алдында тетиги чыгыш Монголиядан, Кингандан келген таза монголдор болушкан. Буларды деген Рашидадин Нерун деп таза монгол деп билет да. Эмгегин ушундай жазат. Ошондой жазат. Анан ал жерде ар биринин тарыхы бар. Катагандарга аяктан келген Хатакин дешет булар. Хатакин дейт, Хунгурат дейт, Хунгураттар. Булар баарын да берет. Анан кыргызга келгенде Манас эпосуна чейин киргенде бул Манасты бабабыз өзү айткан жок да. Манаслар айтты да. Ошо манаслар бизге окшогон эле кишилер, мына Сагынбай чоң атабыз өтө Санжираны жакшы билген, кыргыздар өтө келен киши болгон. Саякбай чоң атабыз болсо бул Совет маалындагы көп информацияга камтыган киши. Ушул сыяктуу эле манаслар айтат. Анан анда кыргыздардын эски уруулар катары жана эски уруулук аталыштарды анын ичинде Катаганды да кошуп саналышат да. Чын айтканда мындай болгон. Чыңгыз хан негизинен 4 баласын өзү мураскер деп эсептеген. Биринчи андан чыккан 4 баласын. Журчуга, Чагатайга, Үгөдейге, анан Тулуйга. Үгөдейди 3-чү баласын өзүнүн улуу каан кылган. Ал эми Журчу менен Тулуйду болсо өзүнүн ата журтуна калтырган. Баягы бизде көкүрөк чыккан журт кайтырат дегендей.
монголдордо ушундай түшүнүк болгон. Ал эми Жучинге болсо, Жучиге Ыртыш дарыясынан баштап Казакстан түндүгү менен атымдын жеткен жерине чейин Европаны алды экен. Ошол анан жана небереси Жучинин баласы Батыянын ханзадалар менен бір Европа чейин барып атпайбы. Ал эми Чагатай болсо Иле дарыясынан тартып Ысык көлдүн түндүгүндө Иле дарыясы Арабияга чейин жер берилгенде. Хулагы келип эле атпайбы. Муну Илхан деп коюшат. Чагатайдын элиги болуп да. Ошо Чагатайдын элиги болгон ушундай бергенде Чыңгызхан силер эми Башкелдерге бартасыңар. Силер тааныбаган элдерге бар. Эл силер алардын арасына барганда балким бийлик менен бат эле жок болуп кетишиңер мүмкүн деп. Ошо балдарына силердин уютканы болтурсун деп таза монголдордон 4 түмөн эл кошуп берген дейт. 4 түмөн Жучиге, Чагатайга 40 миңден. Ошо Чагатайга келген урулардын бири Барластар. Коңраттар, Катагандар, анан Баарындар. 4 түмөндү бергендигин маалымдап айтышат да. Жучиге да ушундай уруларды берип берген. Ошондон улам Чагатайга азыркы эледен тартып тиги Өзбекстан, Кыргызстан, Түркмөнстандагы элдердин арасында ошо монгол уруулардын таралышында Каракалпактарда коңраттар өтө көп. Коңраттар эң көп Каракалпактардын курамына кирген, өзбектер да бар. Бизде аз коңраттар. Ысык көлдө анан Алайда гана бар. Ал эми Катагандар болсо, чын айтканда бизде Катаган деген кыргыз тилинин чоңгуру жок азыр. Чыңгызхандын күмбөзү тууралуу кандай маалымат бар? Ошол сакталуубу бүгүнкү күндө? Ошол боюнча кандай маалымат алган? Чыңгызхандын коюлган жерин аябай ушул күнгө чейин кызыгы бизде анын сөөгүн табабыз деген адамдар, фанаттар өтө эле көп. Бирок ушул күнгө чейин эч ким аны билбейт. Бирок жашыруун коюшту. Муну кандай коюлгандыгын Рашидадин абдан жакшы жазып берген. Рашидадин деген бул Чыңгызхандын неберелеринин замандашкан киши да. Анан муну монголдор биздин тарыхчы болуп баратат, эл билбей калат. Сен тарых биздин тарыхчы жазасың деп ордого алып келип, ордонун тарыхчысы кылып, ага болгон ошол маалда болгон китептин баарын беришкен. Андан тышкары монголдор өздөрүнүн оозеки тарыхчыларын, санжирачыларын билген билгичтерин баарын чогултуп берген ордого. Ошолордун баарын угуп отуруп жазган Рашидадин. Ошо Рашидадин жазып атат. Таңгутка барып көтөрүшүп Чыңгызхан ошордун өлүп, анан өлгөндө мен өлүп калсам айтпагыла деп, анан жеңгенден кийин гана кошула деп. Анан ошондон келип турган сөөгүн алып келишип, Буркан Халдун деген тоого алып келип коюш дейт. Буркан Халдун деген тоо азыркы Улан Батордун күн чыгыш тарабында, Улан Батордун анча алыс эмес, бир 150 километр жерде. Тоо ал жер Монголиянын түндүгүрөк жери болгондо тиги тайгалы карагай өскөн жер. Ошол жерге алып келип коюп, сөөгүн. Анан илгеркилердин салты боюнча атактуу батырлардын сөөгүн чачса, ошол элдин себеби кетет деген түшүнүк болгон. Анан Чыңгызхан ушул дүйнөнү басылган деп ошол коюлган жерди корук кылган экен. Корук кылып бир адам эмес, бир жаныбар киргизген эмес. Эгер кимдир бирөө кокусун ошо кепкесе өлтүргөн. Ошентип 50-100 жыл коруктан кийин жанагы жерге ушундай көп адам малдын буту тийбеген жерге талдап өсүп чыгып туруп, ошо өздөрү билбей калат. Кайсы коюлган. Токой болуп калган. Токой болуп эчтеген деп муну Рашидадин жазат. Анан аны эч ким билбейт, бирок ошол Чыңгызхандын коюлган жерин Буркан Халдун болуп ошол жер корук болгондугу чын деп жазат. Бүгүн ал жерде монголдор эч кандай эме койгон эмес, ал жерди ыйык жер катары сакташат. Бизде да көп талкууланган эме ушу Чыңгызхандын балдарын бир 500гө жеткизет, аялдарын 300гө жеткизет да. Монгол тарыхчылар бул боюнча эмне дешет экен эми? Эми бул сүйлөнбөй калган, талкууланбай калган тема болбосо керек ал жактарда. Бул эми жөн эле жалпы жана элдик комментарий деп коесузбу? Эл тарабынан айтылган сөздөр. Айрым бир изилдөөчүлөр да буга кошулуп атышат. Көбүнчө европалыктар да ушундай деп айтып ишет. Чыңгызхандын 500 аялы бар экен, жанын балдарын эч ким санаган эмес да. Бирок официалдуу, расмий түрдө анын канча аял алганды белгилүү. Ал андай өтө көп эмес, анча көп эмес, 7-8 мен азыр эсимен чыгып атат, анча 10го жетпеген аял бар. Анын балдарынын баары саналган ушул жанагы
тиги Рашидовдун балдарын баарын санаган